Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыевке республикадагы соттордун ишмердүүлүгүнө байланыштуу жарандардын пикирлери жана сунуштарынын негизинде жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыктары боюнча маалымат берилди. Жыйынтыктар угулгандан кийин соттордун ишиндеги белгиленген кемчиликтерди жоюу үчүн кайтарым байланыштын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштар айтылды. Иш-чаранын соңунда Медирбек Сатыев жарандардан QR-код аркылуу түшүп жаткан пикирлерге ыкчам жана натыйжалуу жооп кайтарууга арналган жергиликтүү соттордун төрагалары менен кеңейтилген онлайн кеңешме өткөрүүнү тапшырды. Белгилүү болгондой, ушул жылдын февраль айында республика боюнча 72 сотко QR-коду бар маалымат такталары орнотулган. Медирбек Сатыевдин бул демилгеси сотторго кайрылган жарандардын шарттарын жакшыртуу максатында алардын пикирлерин түздөн-түз алуу мүмкүнчүлүгүн жаратты. Ошондой эле QR-код аркылуу жарандарга сот органдарынын иши, соттук териштирүүлөрдүн жүрүшү, судьялардын кесипкөйлүгү, сот аппаратынын кызматкерлеринин мамилеси жана сот имараттарынын шарттары тууралуу анонимдүү пикир калтырууга мүмкүнчүлүк берилген. Пикир алмашуунун бул механизми соттордун ишинин сапатын жогорулатууга жана сот органдарынын ачыктыгын камсыздоого багытталган.